Ассаламу алейкум. Азат Борбаев каналына катталгандар. Лайктан басып койгула. Каналга катталбагандар катталып коюңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта мынакей 45 күндүк Джерсийский гигант тукумундагы балапандар арасында мына мындай кызыл өңдүү болгон бул тоджон породасы мынакей могу короз. Мындай балапандан экөө эле. Анан жалпысынан тинете жака чейин жайылып кетиптир. Мынакей 45 күндүк 46 күн болду буларга, кече 45 күн болгон. Бүгүн 20-июнь. Эми жалпысынан айта кеткенде тез өсүүчү эт жана жумуртка багытындагы тукумундагы тооктор болот буюрса. Канча короз, канча тоок пока бөлө элекмин. Анан тез жетилет. Мынакей көрдүңөр, 1,5 айда ушундай чоң болуп калат да булар. Чыдамдуу, суука да чыдамдуу, ысыкка деле чыдайт экен. Мисалы мага могу тоджондорго караганда ушул жерсилер жакты да. Бул жерсилердин арасында черный пестрый австралорд дагы бар. Бир 10 чактыдай. 10 чакты пепельный түстөгү балапандар бар. Пепельный деген мондай боз. Мына мондай болгондор. Анан көбүнчө кара түстө. Ак түстө бар тетигиндей. Экөө, бир короз, бир мекиш, бир тоогу менен. Ошол. Кандайдыр бир суроо болсо бергиле. Булар сатыкта жок, сатылбайт. Өзүбүзгө алып калганбыз. Келе жаткан жылга деп буюрса. Ошол. Ушинтип кечинде 1 саатка чыгарабыз. Чыгып, бу жерге беде отургузуп койгонбуз. Мына мындай жаш беделерди жеп, канаттарын каккылап анан кийин кайра кирип кетишет. Бу жерде шабдалы бышып атат буюрса мынакей. Ошол. Суроо болсо бергиле, туугандар. Мындан чоң поколение бар, 4,5 айлыктар. Алар сарайда. Алар уже эшикке чыгып, оттоп кирип кетишти. Ошондой. Эмне жем бериш керек, эмне менен багыш керек, суроо болсо бергиле, жардам беребиз. Билгенимди айтып берем. Анан багам десеңер, ушундай жерсиден баксаңар абдан мыкты экен, жумуртканы да берет, сойсоңор эт да болот экен. Сонун экен кыскасы. Ушундай. Бүт жака жайылып кетиптир бүгүн. Чыкканына 3 күн болду, 3 күндөн бери подряд чыгып атышат. Уже көнүп калды да огородко. Мына моулар тоджон мисалы. Мына тоджон көрдүңөрбү? Тоджондун жаш 45 күндүк корозу, жожо короз. Мына болсо уже